Шубак устазыбыздын чоң атасы болуп кетет. Абдулла Сыражуддин Хусейни деген рахимал чоң алым бар, айтат, шайтан имандуу адамды аябай азгырат дейт да, жүрөгүнө жаман ойлорду салып, имансыз адамды, күнөөкөр адамды, өзгөчө имансыз адамды азгырбайт деле, анткени ал итак эле аны менен Кудай иман эле берип калбаса аны менен тозокко ээрчип кетүүчү дейт. Имандуу адамды азгырат, кандай эле мөмөлүү даракка таш ыргытылгандай, кандай эле баалуу эмереги бар үйдү адамдар уурдагандай дейт. Ошон үчүн жүрөккө жаман ой келет. Кудайды ким жараткан? Кудай кайсыл жерде? Кудайдын атасы, баласы барбы, аялы барбы депчи. Кудайды эч ким жараткан эмес, Алла Тааланы. Алла Тааланы туура ишеним, акыйда боюнча эч бир жайга таандык кылбайбыз туугандар. Асман, жер булардын баардыгы жаратылган. Аллахты асманда деп, же аршта деп эч качан таандык кылбайбыз. Аршка таандык кылган сыяктуу аяттар келсе анын өзүнүн түшүнүгү бар. Өкүмдар аяттар бар, ошо өкүмдөр аяттарга алып барып туруп түшүнөбүз. Өкүмдөр аятта мына жол бою Мадинада, Меккеде биз эмнени окудук? Ихлас сүрөсүн окудук. Ихлас сүрөсүн айттык, Курандын 3/1 этет дедик, ажекем. Неге дегенде Куранда ишенимге байланыштуу аяттар болот. Жалпы 30 пара Куранчы, 114 сүрө. Экинчиси өкүмдөр, үчүнчүсү мурдагы пайгамбарлардын тарыхы коому менен болгон. Ишеним маселесинде Ихлас сүрөсүн өткөндө окудук, умра кылып атканда да окудук. Андан кийин маанисинде сизге чечмелеп бердик, алымдардын китебинен алып. Кул хуаллаху ахад. Аллах затында дагы, сыпатында дагы, жараткан нерсесинде да жалгыз. Алланын затына тең келе турган эч бир нерсе жок. Аллахтын сыпатына дагы тең келе турган эч ким жок. Аллах жаратуучу. Аллах жаратуучу мисалы. Аллах ырыскы берүүчү. Аллахтын жараткан нерселеринде эч бир тең жок. Аллаху самад. Аллах эч нерсеге муктаж эмес. Алладан баары муктаж, ага муктаж. Биз муктаж, Аллах өзү муктаж эмес. Лам ялит ва лам юлат. Ал бирөөнү төрөткөндө эмес, ата-эне болуп. Кудай сактасын. Аллах Таала. Анан өзү төрөлгөндө эмес, бирөөнүн баласы эмес. Ва лам якун лаху куфуан ай назиран ахад. Ага теңдеш келе турган, тең келе тургандын өзү жок да. Ошон үчүн Абдулла Сыражуддин Хусейни алымыбыз айтат, ажекем. Ошондой жаман ой келсе, Кудай каякта, Аллах каякта, Аллах кандай түшүнөбүз деген келсе, аманту билла. Аллах иман келтирдим. Анан мо шахадат калимасын ла илаха иллаллах деп айтсын дейт. Ушул иман сөзүн айтканда шайтан кадимкидей ушул жаман ой салуудан качат дейт да. Бул жаман ойдун тизгинин бошотуп, убагында чара көрүп зикир кылбасаңыз, Кудайды, Аллахты эстебесеңиз, бул жаман ой адамды барып имансыздыкка жетелеши мүмкүн да. Кудай сактасын.